баштайм да. Негизи Улукбек Карыбекулунун дагы, Эдил Байсаловду дагы саясий амбициялары аябай чоң кишилер деп билсек болот. Экөө тең саясатчы, бирок экөө тең кезинде блогер болуп жүргөн. Азыр деле мисалы Эдил Байсалов убагында саясий блогторду жазып жүргөн. Улукбек азыр ошол элдин көйгөйүн көтөрүп, блогерлик ишмердүүлүгүн кийинки ошо саясатка даярдык катары аткарып атат. Аны Улукбекти блогер деп атаганга болбойт. Улукбекти кандай десем, бул журналист деп атаганга болбойт. Таптакыр. Ал саясатчы. Ал саясатка даярданып атат. Ошондуктан азыр бул эки кишинин кайым айтышын мен эки саясатчынын атаандаштыгы деп эсептейм. Анан негизи эле мындай сөздү ошол артисттерди тартипке чакырыш керек, журналисттерди тартипке чакырыш керек деген окшогон темаларды башкадан күтсөм дагы мен убагында демократмын деп жүргөн Эдил Байсаловдон күткөн эмес элем. Анткени Эдил Байсалов өзү деле ошого окшогон блогторду жазып жүргөн да. Анан демократияны айтып жүргөн. Демократиянын баалуулуктары экенин ал жакшы билет. То есть эл кимдин жакшы экенин, кимдин жаман экенин, кимдин аша чаап кеткенин, кимдин ороо экенин эл өзү ылгап, анан көңүлү калганда балким токтотуп коет. Көңүлү калганга чейин кызып, ура боло берет. Эл ушундай. Анан эң негизгиси көйгөйлөр айтылып атат. Ал көйгөйлөр айтылып туруш керек. Көйгөй бар үчүн ушундай нерселер, ушундай кырдаалдар жаралат. Анан негизи эле ушул тартип маселесине келе турган болсок, ал азыр убагында ар кимден акчаны вымогать этип, ар кимди коркутуп жүргөн блогерлер азыр ак үйдө иштеп атат. Ал жагын деле эске алыш керек да. Ошол жагынан алганда аларга караганда мисалы Улукбек азыр ошол азыр ак үйдө иштеп аткан блогерлерге караганда Улукбек аларга караганда кыйла алда канча тазараак өзү.